Асыржан қары менің аялымды ошо Акмаша деген кишиге тоқал кылып берген. Ошол аялым мени бекерден бекерге биринчи 3 жыл колония поселения каматты, экинчи жолу лабинен тиштеп алгандыгым үчүн өбүшүп атканда тиштеп алгандыгым үчүн ошон үчүн 4 жыл строгий каматып берген, незаконно. Кимди, сиздиби? Иә. Кимди каматып ийди эле? Мени каматып берген. Мен өзүмдү аял Кимге токол кылып берип атат? Ахма Шериф берген. Мен ошо Ахмадтын сөзүнө кирип, менин аялым ошолорду мен 7 жылга каматты. Мен аялымды оозунан тиштеп алгандыгым үчүн мен 4 жыл строгий каматып берип атат. Ошолордун акчасы менен. Хорошо. Эми ким урматтуу зал, атайын тынчыраак туруп берсеңер. Эми бул киши да ошо көйгөй болгон үчүн айтып келип атат да. Ошол себептен ар бирөөбүздөн угалы. Кандай болсо, кандай именно ошол жактан чогулушуп атабыз, бияктан чогулуп кандай көйгөйлөр болсо ошонун баарын чечип берелик деп. Атайын бул кишинин деле көйгөй болуп аткан үчүн ушуну айтып атса керек да. Ошол себептен мына шылдыңдабай кичине уккыла барыңыздар. Эми бияктан болсо жанагындай карыкеге барып хатымга акча алатам десе, андай хатымга барбай эле коюңуздар да. Андай салдырып элеңиз, кораңдык берип коюңуздар. Башка карыкелерди толтура койуңуздар. Анан баат сиздин тишиңиз турган үчүн аяктан болсо өзүнчө статья каралган. Мына ким Роуды. Эмне болду эле биякта билесизби маселесин?